Көрөгөлү кыргыз калкы экенин ырастаган Баткен жүргөсүн эли Мадумаровду кылымдарды карыткан каада салты менен тосуп алышты. 15 миңге жакын чогулган эл Баткен шаарындагы стадионго жык-жыйма толуп турду. Саясаттан оолак болуп жакшы турмушка жетишели деп гана аракет кылып келген баткендиктер таза бийликтин орношуна ишеним артышты. Алла Таала şu İshak Razakıntay kadrdi adık koluğuna berip koydu. Adağa Mадумаровды. Эми biz şu akıldan adaşpay, janakı, jogordağı aratırlar aytkan sözdөрдөй adашып ketpeyli dağı tuğru tandap alalı. Элге келип сүйлөп кетип калбастан алардын көйгөйүн угуп суроолоруна жооп берүүнү туура көргөн Адахан Мадумаров суроолорго жооп берди. Айрыкча эл мамлекеттеги тартиптин солгун болуп жаткандыгына басым жасашты. Бишкектен баштап акыркы айылга чейин каккан казыктай темирдей тартип орнойт деп. Мен айтып атам, булактын көзүн тазалайлы, арыкты тазалабайлы. Булак ким? Булак кыргыз падышасы. Бийлик таза болсунчу. Эмне үчүн Усмалиевдин тушунда ууру министрлер болгон эмес? Эмне үчүн кой оозунан чөө албаган момун мусулман Масалиевдин тушунда бир министр, мен эсимде бар, Тымекеден үйүнүн үстүн жаба коюп туруп, Абсамат Масалиев жакка келеткендесе үстүнөн кара кагаз менен жаптырып жүргөн. Эл азыр таза шайлоо өтөрүнө ишене албай турушкандыгын, айрыкча өткөн жылдагыдай добуш-ырдоолорго жол берилбесе деген үмүттөрүн айтышты. Муну менен катар эле алдыдагы шайлоодо элдин бүтүндүгүн сактап калуу багытындагы суроо берилди. Эгер чыныгы таза шайлоо болуп, ким уткан болсо, мен Алмаз Шаршеновичке айттым. 20 мүнөттөн кийин күт, калпагымды, чепкенимди алып келип үстүңө жабамда куттук айтам. Телевизордон чыгып экөөбүз бири-бирибизди куттуктайбыз. Эл дагы бизге рахмат айтат. Бата берет. Эгер мен утсам, 20 мүнөттөн кийин күтөм, дал мен айткандай кылып сен келип, сен мени куттукта деди. Биз талашпайлы, биз чабышпайлы, биз элди кыйнабайлы. Кыргыздын тарыхында хан качпаган эле дешкен баткендиктер ханы кеткен элди куну кетет. Аны мезгил көрсөттү. Акаев менен Бакиевди кыргыздын элине алып келип күнөөсүн мойнуна кое аласызбы деген суроо салышты. Исхак абабыздан кийин биз акылыбызга келишибиз керек. Мен Акаев көрүп аткан, Бакиев көрүп аткан күндө душманыма да каалабайм. Бул кыргыз элинин бүткүл дүйнөлүк экинчи курултайын чакырабыз, Кудай кааласа. Мына ошондо өкүлдөр келип отурсун. 2000 болобу, 3000 болобу. Келип курун мойнуна алып кечирим сурап келсе, кечиреби коебу? Эл өзү чечсин. Мен элге салып берем муну. Эл чечсин. Баткен шаарынан соң кийинки Адахан Мадумаровдун шайлоочулар менен болгон жолугушуусу 4 айыл өкмөттүн эли чогулган Бүргөндө айылында болду. Жолдун тескерисинде турганыбыздан бизге сизден башка жада калса бийликтегилер да келишпейт деп армандарын аз да болсо жергиликтүү эл айтканга үлгүрдү. Андан кийин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Халимион айылындагы шайлоочулар менен пикир алышты. Адахан Мадумаровдун барган жеринде эң көйгөйлүү маселе катары Кыргызстандын эл аралык аренадагы кадыр баркы, коңшу мамлекеттер менен болгон алаканы жакшыртсаңыз деген өтүнүчтөр болуп жатты. Биз Кыргызда жакшы макал бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Бирөөлөр жүрдө Швейцарияны жетелейбиз деп. Бирөөлөр жүрдө Япония болобуз деп. Азыркылар Түркия болобуз деп кыйналып атат. Биз Кыргыз бойдон калабыз, кошуналар менен бир туугандай жашайбыз. Ошондо гана бизде мамлекет өзгөрөт. Өнөр жай же өндүрүш болбогон аймакта дыйканчылыккана болорун, бирок ага дагы шарты катаал жерден анчалык пайдалуу эместигин айткан эл айылдарга балдар бакчасы, жетиштүү билим берген мектеп болсо деген тилектери менен суроолорду беришти. Мен 80-жылдардагы Кыргызстандын кайра калыбына келтиргим келип атат. Муну аталарым куруп кеткен ошолор азыр баары таяк таянып калды. Ошол заманды кайра кайтарам. Ушуга убада бере алам. Башка нерсени убада бербейм. Дискотека жасабайм, жылкы сойбойм, аш бербейм, концерт да бербейм. Бүгүн Адахан Мадумаров Кадамжы Айдаркендик шайлоочулар менен жолугушуп, эртең ноокат Кызыл Кыяда болот.